This is the land of the dead. Ирандын түндүгүндөгү эң сырдуу жана анча белгилүү эмес тарыхый жерлеринин бири болгон Мазен-Дейран провинциясына саякат кылалы. Бул Бекшар округундагы Сефит-Чах же тоолордун арасындагы ак чуңкур деп аталган көрүстөн миңдеген эркектердин, аялдардын жана балдардын сөөктөрү коюлган жымжырт жай. The white soil here prevents the bodies of their dead from decomposition. Сефит-Чах чындыгында 12 кылымды түзгөн 12 миңге жакын адамдын сөөгү коюлган Ирандагы эң сырдуу тарыхый көрүстөн. Бул аймактагы 50 түрдүү айылдын эли сөөк коюу үчүн бул көрүстөнгө алыс аралыктан ташышат. Алар бул жердеги ак топурак өлгөндөрдүн денесин чирип кетүүдөн сактайт деп ишенишет. سنگ قبرها در این قبرستان به دو صورت سنگ‌های بالای سر و سنگ‌های زیر پا. Байыркы көрүстөн менен бирдей аталыштагы кичинекей кыштактын тегерегине жайылган көрүстөндөрдүн масштабынан жана анын ак карлуу топурагынан тышкары Сефит-Чах дагы бир өзгөчөлүгү менен белгилүү. Анын мүрзө таштарынын формасы жана андагы жазуулар. پای در واقع آرمیده در زیر آن سنگ‌هایی که افقی هستند اشخاص مهم و بلندمرتبه‌ای بودند. Айрым археологдор бул Ирандагы ислам дини өлкөгө киргизилгенден 200 жыл өткөндөн кийин негизделген биринчи расмий мусулман көрүстөнү деп эсептешет. Эски мүрзө таштарына чегилген айрым ысымдарды жана наамдарды дагы деле окууга болот. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып келе жаткан салтка ылайык ошол мүрзө ташына коюлган адамдын кесибин же социалдык абалын көрсөткөн атайын белгилер колдонулган. Мисалы, бул мүрзө ташында чач тарачты көрсөткөн кайчы жана тарак бар. شرق استان مازندران ما یک مجموعه از آثار Бүгүнкү күндө Гилиан, Мазен-Дейран жана Галистан провинцияларын камтыган Каспий деңизинин түштүк жээктери көптөгөн цивилизациялардын мекени болгон. Бекшахр округу археологдордун айтымында Ирандын түндүк тоолорунда адамдардын отурукташуу хронологиясын байкаган жерлердин бири. Музей жана Бекшардын туристтик жайларынын бири катары кызмат кылган Гохар-Таппе цивилизациянын калдыктары аймактагы урбанизациянын тамырын издеген археологдор үчүн баалуу маалымат булагы болуп саналат. Бирок бул чөлкөмдөгү адамзат тарыхы андан да артка кетет. Гохар-Тариппеден бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан Хоту үңкүрү тарыхка чейинки адамдын жашоосу кандай болгонун билгиси келгендерди өзүнө тартып турат. Балким суунун көптүгү жана жетиштүү тамак-аш биздин ата-бабаларыбыздын бул жерге отурукташуусуна түрткү болгон негизги себептердин бири. Бирок Хоту үңкүрү жалгыз эмес.
Хоту үңкүрүнүн болжол менен 50 метр сол жагында анын тууганы Камбарбанд үңкүрү жайгашкан. Бул перс тилинен түзмө-түз кур дегенди билдирет. Аны эмне үчүн кур деп аташканын эч ким билбейт. Бирок бул эки үңкүргө байланыштуу антропологдор алтын кени деп эсептешет. Бул 1950-жылдары табылган скелет калдыктарынан улам аларга болжол менен 10 000 жыл болгон. 68 жыл мурун 1949-жылы профессор Карлтон Кун жетектеген археологдор тобу Камбарбанд үңкүрүн казуу үчүн Бек шарга келишкен. Ал жерден бул аймакта 11500 жыл мурун алгачкы таш дооруна чейин жашаган адамдардын сөөктөрүн табышкан. Хоту деп аталган экинчи үңкүрдү 1951-жылы ошол эле эксперттер тобу казган. Хоту үңкүрү Камбарбанд үңкүрүнө караганда кененирээк жана жашоого ыңгайлуу, ошондой эле болжол менен 12 000 жыл мурун тик жерлерди деңиз суусу каптап, натыйжада адамдар ушул сыяктуу бийик жерлерге отурукташууга аргасыз болушкан. Хоту менен Камбарбандка туристтер да, изилдөөчүлөр да үзгүлтүксүз келишет. Эки үңкүр тең Альборс тоо кыркаларынын боорунда жайгашып, анар жана анжир сыяктуу жапайы жемиш бактары менен курчалган. Мазандаран провинциясына жыл бою миллиондогон ирандык жана чет элдик туристтер келишет. Провинция Каспийдин жашыл куру деп аталган дүйнөдөгү уникалдуу географиялык жерлердин биринде калыптанган. Ал цивилизациялардын жана маданияттардын пайда болуу тарыхына кызыккандар үчүн сансыз тарыхый байлыктарга ээ.